Саламатсыздарбы студенттер. Мен Кыргыз Өзбек университетинин кесиптик коллежинин окутуучусу Баева Бегайым Абдыкапаровна. Азыр баарыңарга белгилүү болгондой, кырдаалга байланыштуу окуулар дистанттык формада жүрүп жатат. Мына ошондуктан мен ар бир сабакты берилген, бекитилген жадыбал боюнча жана саат боюнча жөнөтүп жатам. Азыр мисалы бардыгыбыздын телефонубузда интернет жетиштүү. Google программасына кирип, ал жерден Кыргыз Өзбек университетинин сайтын тандап, андан кийин ошол Кыргыз Өзбек университетинин сайтында атайын AVN 85 программасы киргизилген. Жана жеткиликтүү. Мына жерде ошол мен берген группалар жана менин сабактарым атайын система боюнча киргизилген. Бул жерде мен ошол быйылкы жылды тандайм, 2019-20 деп. Андан соң ошол сабагым кайсы семестрге тиешелүү болсо ошону тандайм. Мисалы мен 24 март күнү экинчи семестрде өтүлө турган көркөм окуу жана балдар адабияты деген сабагын до 11-19 тайпасына экинчи парада лекция жөнөттүм. Мындай азыр бул жерде детская литература и выразительные чтения орус тилинде киргизилген. Бирок ал боюнча көйгөй деле жаралбайт. Мына до 11-19, анан форма контроля экзамен. Бунун ар бирин кылдаттык менен толтурбасак, программа бир аз иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан көйгөйлөр туулушу мүмкүн демекчимин. Мына мен атайын студенттерге лекциялар жөнөткөнмүн. Азыр ал бир аз да атайын системаларды аткарганыбыздан кийин ал чыгат. Мына мисалы мынакей мен өзүмдүн жумушчу программама дал келтирип, ошол 24 март күнү көркөм окуу жана балдар адабияты деген сабагынан мен бул лекцияны киргиздим. Азыр силерге мындай көрсөтөмүн. Азыр бул жерде атайын мына жерде студенттер атайын көчүрүп алса деле болот. Ал телефонуна көчүрүп алгандан сырткары атайын ачып алып окуса болот. Андан кийин бул жерде ошол сабактына ушул сабактар балдар адабиятынын классификацияланышы, ушул сабакка тиешелүү жана жумуш программама дал келет. Ушинтип студенттер өздөрүнө көчүрүп алса деле болот, дары ушул жерден окуса да болот. Мына студенттер мага атайын байланышка чыккан. До 11-19 тайпасына мисалы Сейитмурат кызы Насыйкат. Бул кыз мага бир кат жөнөткөн. Ал катты мен окуш үчүн ушул студенттердин катарынан тандаймын. Мына Сейитмурат кызы Насыйкат. Мына мисалы ал мага эжеке лекцияны окуп чыктым деп жазган. Жана ал мага балдар адабияты жана көркөм окуу боюнча адабияттарды сураган. Андан сырткары бул жерде Эргешева Жанара деген кыз дагы мага атайын кайтарым байланыш жасаган. Мына бул жерде анын кайтарым байланыш жасаганы мына жерде көрүлөт. Андан кийин бул жерден ар бир студенттин ошол жөнөткөн кайтарым байланышына биз жооп кайтарабыз. Мына жерде жакшы лекцияны окуп чыктым деп айткандан кийин жакшы түшүнбөгөн суроолоруңар болсо бергиле. Андан кийин ошол атайын адабияттарды жөнөткөнбүз. Мына жерде Акбалаева Юлдузхан деген кыз жөнөткөн. Ошентип ар бир сабакты биз ушундай дистанттык окуу жана AVN 85 программасы менен окутуп, студенттер менен тынымсыз кайтарым байланыш жасоодобуз. Рахмат баарыңарга. Саламатсыздарбы? Биз 16 марттан баштап Кыргыз Өзбек университети дистанттык формада билим берүүнү баштадык. Ал үчүн көпчүлүк мугалимдерде компьютер жетишсиз болгондугуна байланыштуу биз GPS форматында студенттерге билим берип атабыз. Компьютерга программалары абдан эле окшош.
Ошондуктан бул жерден лекция болгон болсо лекцияны тандап алабыз. Андан кийин выберите файл деген чыгат. Эгерде момент сүрөткө тарта турган болсо камераны басабыз. Эгерде ага чейин бериле турган материал даяр болгон болсо, файлыны баса турган болсок, бул жерде жөнөтө турган сүрөт чыгат, материал чыгат. Ошону тандап алып туруп, бул жерден открыть деген чыгат. Открыть басып, бул жерден отправить деп жөнөтөбүз. Ал эми бул жерде ушул группадан кайсынысы байланышта болгон болсо, мындай белги менен белгиленип турат. Андан кийин биз студенттер алган жөнүндөгү маалыматты бул жерден көрө алабыз.